بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ошентип силерге мурда Осмон мамлекетинин өтүлүшүнүн себептерин айтып өткөм. Андан кийинки баянда Осмон мамлекетинин артыкчылык, мыкты жактарын да айтып бергем. Андан кийин Осмон мамлекетинин катачылык, кемчиликтерин баяндагам. Эми болсо бул баянда мамлекеттин кулашына негиз болгон факторлорду санап өткүм келет. Бул бизге өтө чоң сабак жана эмне кылуу, эмне кылбоо керектигине байланышкан зор насаат болот. Бул баянда мамлекеттин кулап калбашына кандай аракеттер, чаралар көрүлгөнүн да, андан тышкары кулап калган соң башкаруучулар эмне кадамдарды кылганын айтам. Биз ошоңку кырдаалда чыныгы абал кандай болгонун түшүнүп, мыкты султандардын бири, Аллах аны ырайымына алсын, Султан Хамиддин жүргүзгөн саясатын бейтарап калыс айтып берүүгө аракет кылады. Европалыктар, тагыраак айтканда португалиялыктар өздөрү көздөгөн соода бурчун ачууга жетишип, ал аркылуу Африка континентин кыйгап өтүп иш жүргүзүшкөн. Азыр ал чөлкөмдө Түштүк Африка мамлекети жайгашкан. Европалыктардын соода жүргүзчү бурчу Африканын эң түштүк жагында Кейптаун каласында орун алган болчу. Бул Африканын эң бир барып турган түштүк жагы. Европалыктар Айтор Африканы айланта курчаган жана Индияга чейин сүзүп барчу багыттарды өздөрүнө түзүп алышкан. Бул Осмон мамлекети жана анын алыскы чөлкөмдөр үчүн чоң сокку болду. Мурда кандай болчу? Европалыктар Индияга эки жол аркылуу жете алышчу. Ошол кездерде Индия менен болгон соода алакалары кеңири жайылган эле. Биринчи жол жер ортолук деңиз аркылуу өткөн. Европа кемелери Египеттин деңиз бойлорунда жайгашкан Думят, Александрия жана Рашид, Розетта калаларына сүзүп жетишип, аерден товарларын түшүрүп кайра төөлөргө артып Суэцке жетип, Суэцтен кемелер аркылуу Индияны көздөй сүзүшчү. Бабел Мандеб куймасы аркылуу сүзүп өтүшчү. Араб деңизине кирип андан ары Индияга багыт алышчу. Экинчи багыт жер ортолук деңиз боюндагы порттук шаарлардан башталчу. Төөгө жүктөлгөн товарлар Тигр дарыясына жеткирилип, ал суу аркылуу Араб Перс куймасына чейин барып, андан кийин Индияга карай сүзүшөр эле. Европалыктар узак кылымдар бою мына ушул эки багыт боюнча соодасын жүргүзүп келишкен. Европа кемелери басып өткөн ошол соода жолдорунда шаарлардын жандануусу активдешкен. Анткени биринчиден товарлардан бажы төлөмдөрү алынып турган, экинчиден товар жүктөлгөн төөлөрдү айдап берип турчу айдакчылар өтө көп санда керек болгон. Мунун айынан көп жаштар ушул жумуш менен алек болуп, жумушсуздук деген нерсе болгон эмес. Үчүнчүдөн Александрия, Рашид, Дуньят, Суэц чөлкөмдөрүнөн тынымсыз соодагерлер келген сайын ошол чөлкөмдөргө токтоп түнөк кылышкан. Улам ушул аймак аркылуу өткөн сайын баягы эле королорго токтоп, баягы түнөктөргө түнөшкөн. Суэцтен берки каттаган соодагерлердин агымынын көптүгүнөн андай түнөк жайлары аябай көбөйүп, ал аймактарда кыймыл, тирилик, оокат жанданган. Бул чөлкөмгө Европадан, Египеттен соода кербени келгенде товар алмашуу жүрүп, кыймыл активдешип, мамлекет үчүн аябай маанилүү болгон тынымсыз соода кызып турган. Европалыктар эми кыйла узун жолдор менен Осмондордон өздөрүнө туруктуу бөлдүрүп алган соода аймактары аркылуу Осмон мамлекетине атайлап залалына качырып, ал мамлекет алсырасын дегенди көздөп соода жүргүзүүгө өтүшөт. Чынында мусулман чөлкөмдөрүндөгү эски соода жолдорунда кыймыл токтоп жабыркай башташат. Осмондор Кызыл деңизде жана Араб деңизиндеги Бабел Мандебтеги португалиялык кемелерге кол салышып, эки соода жолун тең кошо активдештирүүгө басым кылышкан. Осмондор атүгүл португалиялык соода кемелердин Индияга сүзүп өтүшүн токтотуу үчүн Индияга аскери жортул да жасашкан. Бирок ал кечиккен ыкшоо козголуу эле. Ал жортул Султан Сулайман башкаргандан бери 30 жылдан кийин араң башталган. Бул Осмон мамлекетинин көйгөйү болчу. Ал өлкөнүн төбөлдөрү бат эле арыдан бери кабыл алчу чечимдерди кабыл албай, созуп жүрө беришчү. Португалиялыктар деңиз боюндагы өзүнүн соода бурчун ачууну Султан Сулайман бийликке келелектен 19 жыл мурда эле башташкан. Султан Сулайман бийликке келип ары бери ойлонгуча 30, аңгыча 50 жыл өтөт да, ал аралыкта португалиялыктар Индияга жана Араб деңизине болгон соода багытын бекемдеп ыңгайлаштырып алышат. Осмондор өзүнүн аскери жортуулун баштаганда португалиялыктар кыйла күчтөнүп калгандыктан жортуул орто жолдо максатына жеткен эмес. Осмондор бул жаатта кыйла кечигип козголушкан. Негизи португалиялыктар Индияга, Кызыл деңизге, Бабел Мандеб кысыгына, Аравия жарым аралынын чыгыш жагындагы Оман
андан Бастырга чейинки чөлкөмгө кол салып баштаганда эле осмондор көзүн ачып аракеттениши керек болчу. А кезде осмондордо аскерий күч дарамет жетиштүү эле. Болгону тез ыкчам аракеттенип чапчаң болушканда португалиялыктардын басып алууларынын мизин оңойло кайтарып салышмак. Эми андай болбой калды. Анан калса осмондор Мамлюк мамлекетин талкалап басып алышат. А мамлюктар Кызыл деңизде португалиялыктарга айбаттуу эле каршылык көргөзүшкөн. Мамлюктардын Египетте соода портору, анда өздөрүнүн чоң кемелери жайгаштырылган эле. Ошол кемелери менен мамлюктар Кызыл деңиз аркылуу португалиялыктарга сокку уруп талкалай алмак. А бирок Мамлюк мамлекети кулаганда Осмон мамлекети алардын флотун өтө көп мезгил өткөн соң ишке киргизген. Португалдарга сокку урушу керек болгон ал кемелер жер ортолук деңиз боюнда тек иштетилбей тура берген. Суэц каналы да а кезде ачыла элек болчу. Андыктан алар Кызыл деңизге кемелерин чыгара алышкан эмес. Египет портторунда турган Осмон согуштук кемелери португалдык күчтүү ири кемелерге такат берип каршылык кылууга жарагыс өтө эле кичине болчу. А осмондордун ири чоң кемелери өтө алыста жер ортолук деңизде жайгашкан эле. Мына ушул себептерге байланыштуу Египетте, Шамда, Иракта өтө сенек алдыга жылбаган кезең башталат. Жумушсуздук күчөп адамдар Осмон мамлекетин жек көрө башташат. Мурун жакшы киреше таап келген адамдар ал кирешесинен айрылып мамлекеттик бийликке жек көрүүсү күчөйт. Андан тышкары осмондордун араб өлкөлөрү менен айрыкча Египет, Шам менен болгон катышы жөнүндө да айта кетели. Египет менен катышын айтчу болсок, ал эле эмес осмондордун бийлигине баш ийген Шам жана башка өлкөлөр менен болгон мамилеси кандай эле? Египет Осмон мамлекетине жер салыгын, адыйкандар жиза салыгын төлөшчү. Египет жарандары Осмон мамлекетине андан башка да салыктын түрлөрүн төлөшчү. А чынында ошол харач жана жиза деген сыяктуу салыктар Египет элинин жашоосу үчүн чоң эле мүшкүл эле. Салыктардын айынан жашоолору дагы оорлойт. Андан тышкары эл Стамбулга үзгүлтүксүз белек бешкектерди жиберип турушчу. Жогору жака белек жибермей салты Египеттин башчысы Мамлюк Кайырбек баштайт. Аны Хайнбек дешчү. Мааниси саткын дегенди түшүндүрөт. Анткени ал осмондорго сатылып кеткен немеле. Ал Султан Селимдин башкаруу мезгилинде Египетти башкарган эң алгачкы мамлюк болчу. Султан Селим Кайырден кеткен соң Кайырбек султандын өзүнө, аялдарына, бала чакасына жана башка жанындагы атка минерлерге көптөгөн белек бешкектерди жиберет. Ал баалуу белектер Египетке Индиядан жана Европанын бир катар өлкөлөрүнөн алынып келинген болчу. Белектердин арасында жибек кездемелер, алтын күмүш жасалгалар, коз паднустар, асыл тукум жылкылар, мускус аралашкан канттар, шербеттер жана башка белектер бар эле. Андан кийин бир жыл өткөн соң султан каза болот. Ал бат эле каза болот да ордуна султан Сулайман келет. Кайырбек ар жыл сайын султанга белек бешкектерди жиберип турат. Акыбал ушундайга жетет, султандар жиберилген белектерге аябай көнүшүп, белектердин келип турусу кадимки адатка, кадыреселикке айланат. Бирок андай белек бешкектер өтө ири чыгашаларды пайда кылып, андан мамлекеттик казына жукара берген. Осмон жана Египет мамлекети ансыз да алсырап турганда, бул ашыкча чыгаша эле. Ал өтө эле кымбатка турган белек бешкектер Египет мамлекетинин казынасынан каржыланчу. Султандар болсо аны алып көнүп алышат. Анан калса бир жагынан Египет башкаруучулары белек жибермей салтты токтотуп кое алышкан эмес. Андан тышкары Осмон армиясын жана мамлюктардын аскер кошунун каржылап турууда Египеттин казынасынын эсебинен эле. Осмон армиясындагы аскерлер жатчу үй, тамак аш жана башка бир топ муктаждыктарын Египеттин казынасынан алып турушчу. Негизи Египет бай өлкө эле, бирок экономикасы алсыраганда жанакыдай чыгашаларга күчү жетпей баштайт. Ошондо белек бешкек үчүн деп элге салык салына баштайт. Ошондой эле Осмон армиясын жана Египеттин мамлюктар армиясын маал-маалы менен согушка жиберип турушкан. Орустар, европалыктар жер ортолук деңиздеги аралдар менен согуш башталганда Осмон мамлекети Египетте жайгашкан Осмон жана мамлюк армиясын согушка аттанчу. Башка мамлекеттер менен согушка ушул армиялар айдакталчу. Ал армияны каржылоо кимдин мойнуна түшкөн? Элге, элдик салыктан жыйналган казынага. Египеттин жумушчулары согуштук кемелерди ары бери ташычу. Египет эли аскерлерди азык-түлүк октары менен камсыздачу. Айлыктарын төлөшчү. Мындайча айтканда, бул чыгашалар казынадан төлөнүп, мамлекетти алсыраткан. Европалыктарга айрым соода бурчтарын берип коюп, Осмон мамлекетинин казынасы ого бетер какшыган. Египеттик чоң тарыхчы Ибн Ияс деген бар. Ал Уака ад-Дур деген китеп жазып,
bir нече том болуп басылып чыккан. Египет тарыхчысы Ибн Ияс мынтип жазат. Осмон мамлекети Султан Сулейман аль-Канунинин тушунда Египеттеги осмондук жана мамлюктардын армиясын Родос аралын басып алуудагы согушка келүүлөрүн буйрган. Султан Родос аралын багынтат, бирок тарыхчы Ибн Иястын жазганына караганда, ошол аралга согушка аттанган осмон армиясы Египетке чоң залал алып келди дейт. Эмне залал? Анткени Египеттин казынасынан ал армиянын жеген ичкени, ок дарысы, ал бул керектөөсүнө опсуз чыгым кеткен. Ошол көйгөйлөр ондогон же жүздөгөн жылдар бою улам топтолуп үйүлө берген. Бул көйгөйлөр акырында олтуруп, элдин мамлекетке болгон кыжырдануусун жараткан. Мындан тышкары Султан Египетке Кабажиялар менен Татарияларды жиберип турчу. Деңиз аркылуу Египет, Шам жана башка чөлкөмдөрдүн пашаларына армиянын тиги бул согуштарда жеңгени тууралуу султандын кабарларын жеткирчү өкүлдөр Кабажиялар деп аталчу. Кабажиялар деңиз менен келчү, а Татария чабармандары болсо суу аркылуу эмес, Шам жана башка аймактардагы жолдор аркылуу келишчү. Ал чабармандар эки этаптан өтүшчү. Оболу аларды чегарадан, мисалы Александрия же Газа сыяктуу Египет чегараларынан тосуп алып, чоң шаң салтанат менен дастуркон жайдырып тосуп алышчу. Андан ары Каирде же Дамаскта дагы бир ирет ошондой эле шаң шөкөттү тосулуп алынчу. Ал тосуп алуунун баары мамлекеттик казынадан каржыланчу. Чабармандар жакшы сүйүнчү айткан үчүн кайтканда белек бишкектер менен кайтчу. Жеңиштин кабарын айтып келген чабармандар өтө эле кымбат баа белектер менен кайра узатылчу. Алар султан жана анын үй бүлөсү үчүн да сөзсүз белектерди алып барышчу. Мамлекет ушинтип бир жыл ичинде өзүнө караштуу шаарлардын пашаларына бир нече рет чабармандарды кандайдыр сүйүнчү кабарлар менен жиберип турчу. Египет элинин чөнтөгүнөн чогулган казынадан бул жөрөлгөлөргө өтө эле көп акча сарпталар эле. Паша жана мамлюк башчылары белек бешкекке деп салыкты элге салчу. Ошондой эле пашаны дайындоо маселеси. Мамлекет пашалардын өз алдынча эгемен болуп чалчактап кетпесин деп ар жылы алмаштырып турганын мен мурда айткам. Султан ар жылы Египет жана Шамга жаңы пашаны дайындачу. Жаңы пашада кызматына толгон токой жакын жөкөрү менен келчү. Египеттик пашада мисалы өз командасынын саны 1000ге жеткен. Аялдары, бала чакасы, тууган туушканы, паша кызматкерлери, котормочулары айтор ушинтип аны мунулары өтө көп эле. Жаңы пашанын жаңы коштоочулары Египетке келишкен. Аларга жашаганга үй, маяна керек болгон. Андан тышкары паша элден султан үчүн деп ар бир товарга атайы салык салган. Мисалы Индиядан тамак асепчү мурч, калемпир, анмуну товарлар Суэц каналы аркылуу Каирге келчү, а жерден ал товарлар Осмон мамлекетине жана Европага тарачу. Мына ошол товардан түшкөн салыктын баары пашанын чөнтөгүнө түшчү. Ал акча пашанын жеке акчасы эсептелинчү. Египет үчүн бул чоң баш оору эле. Пашанын 1000дей жакын жөкөлөр үчүн акчаны кайдан алышат? Аларга үй, тамак аш, суусундук бериш керек да. Анысы аз келгенсип ар жылы жаңы паша дайындала берчү. Ал пашалар жаңы кызматка отурганда да, кетерде да опсуз белек акчаларды мойсоп кетишчү. Ооба, Египет аябай бай эле, казынасы да чоң болчу. Айыл чарба азык-түлүктөрү мол болчу. Бирок дыйкандарга аябай чоң көлөмдө салыктардын салынышы, Мухаммед Али деген пашанын дыйкандарга зомбулугу, залимдиги мамлекетти жакырлантты. Мухаммед Алинин чектен ашкан проектлеринин айынан казына какшыды. Мамлекеттин чыгымдарынын баары дыйкандардын жана жону жука элдин мойнуна түшкөн. Мисалы султанга тиешелүү 1200 мүшөк алтын дилдеси болгон. Ал кай жактан келген ага? Египеттен. Ар жыл сайын султанга Египеттин казынасынан 1200 мүшөк алтын дилде жиберилип турган. Ал килтеген акча албетте Египет калкынын чөнтөгүнөн чогултулган. Ал ортодо паша да ортодон өзүнүн чөнтөгүн толтурган. Осмон мамлекети алсырай баштаганда пашалык кызматка пара берүү менен бармай күчөйт. Паша болуунун каалагандар параны султанга беришчү же баш вазирге же таасирдүү атка минелерге берип, алар султанды ушул киши башчылыкка жарайт деп ынандырышчу. Сунушталган киши пашалыкка татыксыз деле болушу мүмкүн, бирок паранын айынан султан татыксыз талапкерлерге да макул болгон. Пара берип паша болгон киши кызматка барган соң кеткен чыгымдарын кайтарып алышы керек да. Ал ошол акчаны элден жыйнаган. Шамда да ушундай болгон. Египет эми бир эле мисал. Египеттеги паракорлук Шамда жана башка чөлкөмдөрдө да болгон. Мекке менен Мединадагы ыйык зыярат жайларына карата чыгымдар ар жылы эл көбөйгөн сайын көбөйгөн. Ар султан бийликке келген сайын ал ыйык жайларга садака, курбанчылык жана башка төлөмдөрдү берип турган. Анын баары дыйкандардын жыйналган жер салыгынан, Египет казынасынан каржыланчу. Ал чыгашалар аз көлөмдө эмес эле. Ошондой эле Осмон мамлекетинде агават системасы, мындайча айтканда бычылган малайлар системасы бар болчу. Мен андай
малайларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шаары Мадинада Аль-Харам мечитинде көргөм. Алар аппак кийинип, кызыл кур байланып, кызыл баш кийим кийинип, ак чүпүрөк ороп алышыптыр. Байкашымча алар Мадинадагы ошол мечиттин аялдар бөлүгүндө жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бөлмөсүндө жыйнап, шыпырып кызмат кылышат экен. Агават деген чоңойгондо эркектик напсиси болбосун деген максатта бала чагынан тартып бычылып коюлган малайлар. Алар Мадина жана Меккедеги мечиттердеги аялдар бөлмөсүнө кенен-кесир кирип чыгып кызмат кылышкан. Анткени алар бычылган эркектер да Осмон мамлекети ал калаларга өтө көп сандагы бычылган малайларды жиберген. Негизинен андай малайлар эфиоптор боло турган. Аларды акырындап чогултуп, анан Гербен аркылуу Египетке жөнөтүшчү. Алардын жарымы Египеттеги сарайда кызмат кылуу үчүн Египетте калтырылган, а жарымы Осмон мамлекетине жөнөтүлчү. Алар өтө көп эле. Миңден ашуун ал малайларды кара малайлар деп аташчу. Ошондой эле ак терилүү бычылган малайлар да болор эле. Аларды Европадагы согуштарда туткундап, бычып, анан хан сарайларга алып кетишчү. Ал малайлардын коомдо өзүнүн ээлеген орду болчу. Маяны алышчу, кызматтык жогорулай турган келечеги боло турган. Кээде алардын кылган эткенине купулу толбой ачуусу келгенде төбөлдөр ал малайларды Египетке жөнөтүп ийишчү. Малайларды каржылап туруу да Египет казынасынан төлөнүп берилчү. Аларга үй берилип, өмүр бою Египетте калышчу. Аялдар мамлекеттик ишке ашкере кийлигише берип, мамлекет алсырап бүтөт. Аялдар интрига, чагым кылышып, бычылган малайлар аркылуу өз каалаган мүдөлөрүн аткартышчу. Аялдар малайларга кандайдыр кабар айтып, аны баш вазирге жеткиртип, же баш вазирден аялдар өздөрүнө кабар алып турушчу. Себеби аялдар бөлмөсүнө баш вазир кирүүгө акысы жок болчу, а бычылган малайлар кире беришчү. Эгер баш вазир гаремге кирген болсо, анын башы алынмак. Ошон үчүн аялдар гаремине малайлар гана кире алчу. Аялдар малайларга акча берип, кайсы бир кабарды султанга же баш вазирге же кай бир үлкөнгө жеткиртип, же болбосо алардан малайлар аялдарга кабар ташып турушчу. Кээ бир малайлар аялдардын айтканын көңүлүндөгүдөй аткарчу эмес, же айрым бир себептерден улам баш тартып коюшчу. Гаремдеги аялдар ага ачуусу келип, тил албаган малайларды Египетке кубалап ийишчү. А Египет болсо казынасынан келген малайларга үй берчү, маянасын төлөп берчү. Кээ бир бычылган малайлар Мекке жана Мадинадагы ыйык мечиттерге барып, ошол жакта биротоло жашоону каалашчу. А бирок алар ошол эки ыйык мечитте кызмат кылышса да, аларга төлөмдөр, жашоосуна керек болчу акчалар Египеттен жиберилип турган. Бул эми негизи көп сөз, бирок мамлекеттик казынага аябай чыгашап келген нерсе болгон. Кыскасы Осмон мамлекети арасат акыбалда калган. Чет жактагы райондордун өнүктүрүп реформа кылуу керекпи же алар алсыз бойдон эптеп жашай бериши керекпи? Тилекке каршы экинчи вариант ишке аша берген. Эмне үчүн? Анткени эгер паша башкарган бир чөлкөм күчтүү болуп кетсе, ал аймак өнүгүп, күчтөнүп, мамлекетке баш ийбей өз алдынча болуп кетет деген ой борбордук бийликте такай болгон. Бирок чынында эле четки чөлкөмдөрдө борборго каршы ар кыл көтөрүлүштөр кез-кез боло берген. Ал көтөрүлүштөрдү Друз, Фахруддин Аль-Магни, Алибек Абу-Дахб, Мухаммед Али келгенге чейин башкарган Египеттеги Мухаммад Паша сыяктуулар жетектеген. Андыктан Осмон мамлекети алыстагы район вилаяттарын өнүктүрбөй, күчтөндүрбөй эле алсыз бойдон тим койгон. Айрыкча Египет сыяктуу ири чөлкөмгө мүмкүндүк берсе, эли да жөндөмдүү, жери кем байлыктарга бай, түшүмдүү, тез эле өнүгүп бутка турмак. Бирок Осмондор провинцияларын алсыз өнүкпөгөн бойдон калышына кызыктар болгон. Египет бийлигине Мухаммед Али келгенде чоң күрдөлдүү долбоорлорду баштаган. А Султан Махмуд ага түз көзү менен караган эмес. Эмне себептен? Себеби ал Мухаммед Али чөлкөмдү гүлдөтсө, өнүктүрсө, Египет күчтөнүп, мамлекеттен бөлүнүп өз алдынчалыкка умтуларын билген. Болжогондой эле болду. Мухаммед Али Египетти көз карандысыз мамлекет кыла алды. Андан тышкары Осмон мамлекетине сокку уруп, Шамды жана Анатолиянын көп бөлүгүн басып алды. Осмондор эки оттун ортосунда калат. Бир четтеги вилаяттарын өнүктүрүп өстүрүп, ага кам көрүшү керек. Экинчи жагы өз алдынча эркин болуп баш бере койбошу үчүн вилаяттарына көңүл бөлбөй алсыз бойдон калтырганы деле туура болгону турат. Мамлекет экинчи ойду туура таап, Египетти ортозар эптеп жашай берген аймак боюнча калуусун каалаган. Мына ушундай. Эми карагалачы, Европа тараптан ири чоң соода кербендери келип, Александрияга тыныгуу үчүн токтошкон. Александрияда бир канал бар эле. Египеттиктер аны оболу Булуң деп аташчу. Анан канал деп атоого өтүшөт. Ал Александрия менен Нилди байланыштырчу. Ананыраак аны Махмудия каналы деп аташат. Ал канал эми узун деле эмес. Анан деңизге туташып турчу ал каналды көп мезгилдер бою чөлдөн шамал аралаш кум сого берип,
Ал суудан кемелер сүзүп өтө албай калат. Мурда кемелер Александрияга ушул каналга кирип, аерден Каирдеги Буляк портуна жетчү. Ал жол кыйла жеңил эле. Каирден ары карай Суданга, андан ары Африканын тереңине да кире берчү. Ошентип Махмудия каналы чөлдөн урган кум сого берип, кум сууга акырындап толуп, кеме жүрө албай турган абалга келип, ал каналда ошентип кеме каттамы токтойт. Александрияда кеме соода тармагы үзгүлтүккө учурап, соодагерлер ал жака барбай Думят, Рашид жана башка калаларга каттай башташат. Кайсы бир мезгилде Александрия аябай алсырап, качан Мухаммед Али паша болгондо Махмудия каналын тазалатып каздырып, Александрияга кайрадан кемелер каттап соода кызуу жанданып кирет. Биз мына азыр Осмондордун ошол саясатын карап, мамлекет ошондо адашкан тура дейттирбиз. Экономикага, административдик саясий маселелер аралашып, анан Осмон мамлекети ошондой чечимдерди кабыл алганы бизге туура эмес деп туюлушу ыктымал. Бирок аны тарыхый жана мезгил өлчөм менен карап көрсөк, оюбуз баштагыдан өзгөрүшү мүмкүн. Көпчүлүк тарыхчылар кайсы бир окуяларды ошол доордун реалийлери менен карабай, бир кылымдан кийинки учурдагы мезгилдин өлчөмү менен карап баа берүүгө шашылышат. Бирок качанкы болуп өткөн окуяларды өткөн доордун тарыхый контекстинде карап, мына ошондо гана ал окуяларды туура же натуура деп баалоо керек да. А бүгүнкү замандын деми менен карап, илгери бул туура, тигил туура эмес болуптур деп айта беребиз да. А балким илгерки заманда ал окуялардын каармандарына мүмкүн андан бөлөк жолу болбогон чыгар. Мен эч кимди актагым келбейт. Тек ой калчап көрүүгө чакырып атам. Дагы бир көйгөй Осмон мамлекети мамлюк буржиттердин бийлигин басып алганда чыгат. Негизи буржит мамлюктар жана бахрит мамлюктар болгон. Буржит мамлюктар деген Египетти башкарып калган мамлюктардын акыркы династиясы. Осмон мамлекети аларды талкалаган соң мамлюктардын башкаруусу бүтөт. Бирок мамлекет мамлюктардын аскер кошунун жайына калтырат. Саясий жактан мамлюктар мурункудай башкаруу ишине кийлигишпей калат. Бирок мамлюктардын армиясын мамлекет сактап калат. Египетте мамлюктар аскерлер катары жүрө беришкен. Египеттиктерге болсо курал алып жүрүүгө мамлюктар тыюу салган. Египеттиктер болсо дыйканчылык, соода сатык менен жер иштетип, соода иштери менен гана алек болууга тийиш болчу. Же кол өнөрчүлүктүн эң жогорку, же төмөнкү бир кесиптерин аркалуулары керек эле. А курал жарак маселесинде египеттиктерге аны алып жүрүүгө же колдонууга тыюу салынган. Өлкөдө мамлюк чабандестер гана курал жарак колдонгонду билчү. Алардын теги түбү Борбор Азиялык түрктөрдөн эле. Ошол мамлюктар Египеттин аскери кубаты болчу. Мамлекетке аскерлер керек болчу. Ошон Осмон мамлекети аларды биротолу жок кылып салбай, өз көзөмөлүндө армия катары сактап карап турган. Осмон мамлекети чоң жана кубаттуу өлкө болгондуктан мамлюктар мамлекетке каяша кылып моюн толгой алышчу эмес. Осмон империясынын күчү кеткенде Осмон пашанын бийлиги алсыраганда, мамлекетти кайра мамлюктар башкарууга өткөн. Бул кадыресе нерсе эле. Себеби өлкөдө мамлюктардын чоң аскер кошуну бар болчу. Египет ошентип экиге бөлүнүп калды. Осмон башчылары менен мамлюктар каршылашып, мамлюктар өлкөнү талаптанып каракчылык кылышчу. Мамлюктар өлкөнүн ар аймагына өздөрү каалаган мамлюк эмирин дайындашчу. Египеттин түштүк тарабы Кибли деп аталчу. Ошол жогорку аймакты Ибрахимбек, а деңиз тарапты түштүк аймакты Муратбек көзөмөлдөчү. Мамлюктар ошентип Египеттеги бийликти экиге бөлүп алышат. А Байкуш паша өз сарайында реалдуу бийлиги жок отура берчү. Ар жылы пашалар алмашып турчу. Осмондор пашалык кызматка жаңы башка бирөөнү алып келишип, кыскасы бүт пашалар Осмон бийлигинин формалдуу бир өкүлдөрү болчу. Мухаммед Али паша болорго чейин ошол салт улана берди. Султандын бийлиги алсырап калганда, мамлюктар күчтөнүп киришкенде, аларга акча керек болгон. Зулумдарга, тирандарга, эзүүчүлөргө жыргап чардап жашаш үчүн байлык керек. Алар ал байлыкты каяктан алышкан? Мамлюктардын даражасы да ар кыл болгон. Мисалы, бир мамлюк 1000 мамлюкту башкарган. Ал мындайча айтканда 1000 мамлюкту башкарчу мамлюктардын эмири эле. Осмондордо ал 1000 башы, 10 башы жана 100 башы деп аталчу. 100 деген эмне? Осмондордун тилинде ал 100 деген санды билдирет. 100 башы деген 100 мамлюкту башкарган. Мындайча айтканда паша. А 10 дегени 10 деген санды билдирет. 10 башы 10 кишини башкарчу, а 1000 башы 1000 кишини башкарат. Мындайча айтканда 1000 мамлюкту башкарат. Ошентип ал 10 башы, 100 башы, 1000 башларга акча керек болгондо эмне кылышчу? Алар мамлекеттен көп эмес же аз эмес бир айлык алышчу эле да. Ага алымсынбай, алар айыл кыштактарга кирип, таяк союлунан башка куралы, канжар кылычы жок дыйкандарды сабап кордошчу. Колунда бар мал жандыгын канча айлап мээнет кылып жыйнаган эгин-тегинин күчтөп алып кетишчү. Атүгүл дыйкандардын үйүнө чейин кирип акчасын, алтын күмүш буюмдарын уурдап тоноп Каирге кайтышчу.
Кыскасы жыргап куунаганга болоорлук акча байлык топтоп кете беришчү. Алар мына ушинтип элге кор мамиле кылышчу. Египетке француздар бастырып киришкенде эзилген, алсыраган, калкы адилетсиздиктен жалкыган өлкөнү көрүшөт. Субханаллах. А бирок Египет эли же Шамдын, Алжирдин калкы француздар басып киргенде четтен келген капырларга кубанычты десек болобу? Жок. Өлкөдөгү адилетсиз кор турмушка карабай алар бар күчүнүн барынча француздарга каршы күрөшүшкөн. Бул жергиликтүү калктын жүрөгүндө орногон исламдын күчтүүлүгү. Болбосо өлкөдөгү мамлюктардын билигинин адилетсиз залимдигинен чунчуп тажаган эл мамлюктардын эжүсүнөн ким кутулса ошону ээрчүүгө даяр акыбалда болчу. Айтмакчы, Наполеон калктын ошол аргасыз абалынан кабары бар эле. Александриянын деңиз жээгинде тизилген француздардын кемелеринде Наполеон жазма станокто Египет элине кайрылып, мен силерди мамлюктардын эжүсүнөн куткарганы келдим деп кат жаздырат. Египетте француздардын тыңчылары бар эле. Алар аркылуу өлкөнүн алсыз жактарын, кандай адилетсиздиктер болуп атканын бүт билип турушкан. Бирок канткен чакта да Египет эли француздар басып алып бийликке келүүсүн каалашкан эмес. Жана француздарды Египеттен сүрүп чыкмайынча көшөрө күрөшүшкөн. Бул ошол элдин исламды тутунган бекемдигинен, эриктүүлүгүнөн кабар берет. Болбосо кор болуп зулумдук көрүп аткан эл кайсы башчы келип ошол абалдан кутулсам десе, макул боло бериши керек эле да. Ал кезде мына ушундай мүшкүл балейлер болгон. Ал тартипсиз ыдыраган кырдаалга албетте осмондор жоопкер болчу. Осмон бийлиги элдеги оор абалдан кабардар эле. Эл бийликтен жардам күткөн. Бирок осмондор балким өздөрүнүн алсыздыгынан эч чара көргөн эмес. А мүмкүн мамлюктардын армиясына төлөргө эч акчасы калбай, алардын элди талап тоноосун көрүп тим коюшкан. Канткен күндө да бул осмондордун чоң катасы эле. Адилетсиздик мамлекетти талкалайт. Кандай гана мамлекеттин кулоосунун негизги себептеринин бири бул адилетсиздик. Ал акыры барып өлкөнү жок кылат. Мына ушул окуялардан кийин Осман империясында геноцидтер башталат. Геноцид деген сөздү европалыктар колдонушкан. Улуттук азчылыктарды тукум куруткылуу. Албетте, геноцид деген сөздү укканда адамда каны дүргүп кетет. Европалыктар ошол доордогу улуттук азчылыктардын ичара конфликттерин геноцид деп аташканын себеби башка элдерди да Осман мамлекетине шыкактап, ага каршы согушка көтөрүлүшүн каалашкан. Ошондой геноцидтердин бири болгарлардын жана армяндар менен гректердин тукум кырылуусу. Бирок азыр мен мисал катары армян геноциди жөнүндө айткым келет. Билесиздерби, азыр эмне болуп атат? Азырга чейин Америка Конгресси жана башкалар Түркияны жана Эрдоганды коркутуп, армяндардын геноцидин моюнга алышыңар керек деп келишет. Бул жөндө жаңылыктардан көргөн болсоңор керек. Эрдоган жана түрк өкмөтү ачууланып, аларды төгүндөп, аныңар калп Түркияга жала жабуу дешүүдө. Эмне үчүн тигилер антип атышат? Биринчиден, ислам мыйзамдары боюнча да эл аралык мыйзамда дагы кылмыштын мөөнөтү өтүп кетти деген болбошу керек. Кылмыш качан болсо да кылмыш деген түшүнүк бар. А бирок Америка, Европа мусулмандарга карата жасалган кылмыштар канча бир мезгил өткөн соң негедир дароо эле жокко чыгарып атышат. А бөлөк кылмыштарды болсо канча мөөнөт өтсө дагы дүйнөлүк коомчулук үчүн эскирбей турган. Алар ар убак түрктөрдү кекетип, армян геноцидин карап чыккыла деп кекенип келишет. 4 жыл мурун Франция парламентте жыйналып, түрктөр армяндарды геноцид кылган деп таанышып, бул кылмышты танып кетүүнү кылмыш деп бекитишти. Албетте, аларга карата Эрдоган жооп берди жана жообу 100% туура. Армяндардын геноциди деп таануудан мурда силер француздар баргыла, ал жерде эмне кылганыңарды бир эстегиле. Ал жерде силер миллиондогон адамдарды кыргансыңар. Анын баары документтерде бар. Силер француздар ал жерде кылган кылмышыңарды билген болсоңор, ал кылмыштардан улам башыңардан түтүн чыгып кетет. Андыктан абалы ал жердеги өзүңөрдүн кылмышыңарды моюнга алгыла, деди Эрдоган. Бул сөздөр француздар үчүн чоң сокку. Эч ким буга чейин Францияга мындай тондо сүйлөгөн эмес эле. А түгүл Алжир өкмөтү да бир да жолу Францияга бул темада үн каткан эмес. Тилекке каршы Алжир өкмөтү геноцид үчүн Франциядан компенсация төлөгүлө деген маселеде бирде үн чыгарып, бирде артка кетенчиктеп келет. А Франция 132 жыл ичинде Алжирде 8 миллион адамды кырды. Алжирде миллион шахиттин өлкөсү же 1,5 миллион шахиттер өлкөсү дейт эмеспизби? Бу жерде сөз 1374 жылдан 1382 жылга чейин созулган көз карандысыздык үчүн болгон Алжирдеги согуш жөнүндө. Мындайча айтканда, христиан жыл санагы боюнча 1954 жылдан 1962 жылга чейин созулган ошол согушта 1,5 миллион алжирлик өлгөн.
Ошон үчүн Алжирди миллион шахиттер өлкөсү деп аташат. Мына ушул революциядагы адам өлүмү эле 1,5 алжирликти түзгөн. А бирок 132 жыл аралыгында дээрлик 7 миллиондон 8 миллионго чейин алжирликтер өлгөн. Кана аларга компенсация? 1380-жылы, 1960-жылы Франция Алжир чөлүндө ядролук жардыруу кылды. Андан да жаманы түрмөдө камалган алжирликтерди ядролук жарылуу болчу чөлдөгү кагылган түркүктөргө байлашат. Мындай тиришимдик кылмышты элестетип көргүлө. Ядролук жардыруу болгон соң баягы түркүктөгү байланган адамдардын денелери пластиктей кап-катуу болуп калган. Түркүккө байланып өлгөндөр пластиктей катып калган. Франция андан тышкары Алжирди кандай талаптоноду? Алжирде шумдук коркунучтуу нерселер болду. Аялдарды зордуктоо, киши өлтүрүү. Түркияны күнөөлөөдөн мурда Франция өзү кылган кылмыштарды бир карап койсо болду. Франция дөөгөрсүп армян геноцидин тааныды. Андан кийин эле Түркияда проблемалар башталды. Европадагы кайсы бир мамлекет Түркиядан өч алгысы келсе, дароо эле армяндар маселесин козгойт. Биз эми адыр гректердин же болгарлардын геноциди жөнүндө эмес, армяндар жөнүндө сөз кылабыз. Эмнеге? Анткени ал биздин замандын актуалдуу маселеси. Мен такай тарыхты айтсам, аны бүгүнкү күнүгө шайкештүү жактарын айтамын. Армяндар маселеси өтө узун жана чаташ, таржымал. Кезинде армяндардын бир бөлүгү Орусияда, калган жарымы Осман империясында жашашкан. Осман мамлекетинде армяндар 6 чөлкөмдө же вилаяттарда отурукташкан. Битлисте, Ванда жана башка чөлкөмдөрдө. Негизинен ал аймактар курд чөлкөмдөрү болгон. Армяндар өлкөнүн чыгыш тарабында, ошондой эле жер ортолук деңиздин бойлогон кеңири аймактарды жакалай жайгашкан. Айтор армяндар өлкөнүн 8 вилаятында жашашкан. Осман мамлекети алсырап калган ошол кездери Орусия армяндарды көтөрүлүшкө шыкактап турган. Армяндардын дини кайсы? Алар христиандар. Ориенталдык православдык чиркөөгө таандык армян апостолдук чиркөөсүнүн жолунда. Кудай ата жана уулдан турат. Кудай деген бул Иисус Христос деп ынанган яковиттерге, меофизиттерге киришет. Албетте Аллах алар айткандан алдаганча бийик. Ошентип армяндар ориенталдык православ чиркөөсүнө таандык. Осман мамлекети алсыраганда, мисалы Америка армяндарды алардын интеллектуалдарын, мыкты соодагерлерин протестант динин кабыл алууга мажбурлашкан. Америкада, Улуу Британияда протестанттар көп. Эмнеге алар буга барышкан? Себебин айтайын. Франция католик дининин карманчуда. Алар армяндарга кийлигишип, аларды айрымдарын католик кылууга мажбурлашкан. Мына ушинтип армяндарда протестант жана мурда боло эле католик жамааттары пайда болот. Мурда армяндардын өзүнүн христиандык багыты бар болчу. Эмне үчүн тиги сырттагы өлкөлөр антишти? Себеби армяндарда католик жамааты пайда болсо, Франция ошол армян азчылыгын тааныгын деп Осман мамлекетине кысым жасоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кызыгы, Франция дүйнө жүзүндөгү католиктерди коргоп келет. Дин мамлекеттен бөлүнгөн француз революциясынан кийин дагы ал темп уланган. Америка жана Англия армяндардагы протестант азчылыктарын тааны деп Осман мамлекетине басым кылышмак. Мындан аларга эмне пайда? Пайдасы эле ушул: Осман мамлекетинде армяндар менен бир көйгөй пайда болсо, а кездеги лидер өлкөлөр ошону шылтоолоп кийлигишмек. Орусия деле армяндарды коргойбуз дегенде шылтоолоп кийлигишкен. Францияда армян католиктерди коргойбуз деп шылтоолоп кийлигишкен. Америка менен Англия протестант армяндарды коргомуш эткен шылтоо менен Осмондордун саясатына кийлигишкен. Жогорудагы мамлекеттердин баарынын Осман мамлекетине кийлигишүү рычагы болгон. Алар атүгүл Осман мамлекетинде эки тарапты кагыштырып деле кое алчу. Же армяндарга кысымды токтотпосоңор, анда силер менен согушабыз деп коркутуу ыкмасына да салышчу. Осман мамлекетин мына ушундай ар кыл кутумдар тооруйт. Ал кутумдарды Осмондордун каршы турууга алы жетпечү чоң мамлекеттер уюштурган. А кезде Англия дүйнөдөгү күчтүү өлкөлөрдүн бири эле. Франция да күчтүү өлкө болгон. Америка да күчтүү жаш мамлекет эле. Орусия дагы Осман мамлекетине өтө каршы маанайда болчу. Деги эле Түркия менен эң көп касташкан өлкө Орусия да күчтүү мамлекет болгон. Ошол күчтүү мамлекеттердин баары Осман мамлекетине каршы аракеттенишкен. Армяндардын теңи Орусияда жашашкан, а теңи Түркиянын 6 вилаятында жашашкан. Ошол армяндарды шылтоолоп Орусия Крым согушун баштаганда, Түркия, тагыраак айтканда Осман империясы андан жеңилип калганы жакшы белгилүү. Орустар Осман мамлекетиндеги армяндар менен тыгыз алакалашып турган. Ошондой эле орустар армян аскерлерин башкарчу армян офицерлерин даярдашкан. Согушта ошол армяндардын баары Осман мамлекетине каршы согушкан. Армяндардын кайбири өйдөдөн, кайбири ылдыйдан жабалактап, Осман мамлекетин курчап чыгыш жактан Анатолиядан соккуга алышкан.
Орусия деген ырасында чоң мамлекет болчу да. Кавказды, Туркестанды басып аларда Түркияга оп-оңой эле кысым кылмак. Орусия мурункудай Кара деңиз аркылуу эле эмес, башка өлкөлөр аркылуу деле Анатолияга кирип, Осман мамлекетине сокку ура алмак. Армян маселеси чынында Осман мамлекетинде өтө курч турган. Армяндар укугун талап кылышып ар кыл көтөрүлүштөрдү уюштурушкан. Болбосо ошол эле армяндар Осман мамлекетинде эч укуктары тепселбей, тутунган динин тутунуп, чиркөөсүнө барып, өз мектептерин ачып эркин эле жашап келишкен. Аларга адилетсиздик кылынган эмес. А бирок Орусия армяндарды баарынан көп көтөрүлүшкө шыкактаган. Дагы бир жагынан Франция армян азчылыктарын ошол эле башка көпчүлүк армяндарга шыкактап турган. Католик армяндар, маселен, башка христиан армяндар менен каршылашкан. Протестант армяндар да ушундай эле шыкактоолорго кабылып, бири-бири менен кырылышып кан төгүшкөн. Дүйнөдөгү чоң мамлекеттер болсо буга кийлигишип, ал чырт чатакты чечүү үчүн комиссия түзүшү керек деп Осман мамлекетине кийлигишкен. Армяндарда ичара кырылышуу маселелери болуп атса, аны чечиш керек эле да. Осман мамлекетин мына ушундай маселелер дагы алагды кылып турган. Гезиттерде а кезде армяндар темасын көп жазып, өч алуу керек деген сыяктуу шыкактоолор жазылып айтор, тарыхта мына ушундай күңүрт окуялар көп болгон. Анан эле Осман мамлекетинде армяндар баш көтөрүп, 6 вилаятта мусулмандарга кол салууга өтүшөт. Эмне үчүн антишкен? Мамлекетти жарга такап автономия алуу үчүн. Атүгүл өз алдынча мамлекет болобуз дешкен. Каерде эгемендик алган атышат? Анатолияда. Осман мамлекети аны көтөрө алмак эмес. Ансыз деле османдар кысым аркылуу Балкандагы өз ээлигиндеги жерлеринен баш тарткан. Осман мамлекети Босниядан, Герцеговинадан, азыркы Албания жергесинен, Косоводан, Черногориядан, Сербиядан, Болгариядан ээлигинен баш тарткан. Ошондой эле аз убакыт мурда Румыниядан, Грециядан да кол жууган болчу. Ушул нерселердин баары хижраттын 13-кылымында, мындайча айтканда 19-кылымда болгон окуялар. Жогорудагы жерлерден ажырады. А бирок Осман мамлекети өз мекени очогу болгон Анатолиядан кантип чыгып кетиши керек эле. Түрктөр Анатолиянын түпкү тургундары болчу да. Анан ошол Анатолияны армяндардын эгемен өлкөсү кылып кантип берип коюшмак? Антуу мүмкүн эмес болчу. Армяндар ошондо тополон кылып, мамлекетке кысым жасап, 6 вилаятта мусулмандарга кол салып кан төгүүгө өтөт. Бул чоң бале эле. Андыктан мамлекет буга кийлигишүүгө мажбур болгон. Ушул балелердин баарына Султан Абдулхамид каршы турган. Ошол султандын тушунда ушул баш оорулар чыккан. Ал Хамидия деген аскер бөлүгүн түзөт. Анын курамында курттардан жана Осман түрктөрүнөн куралган 50 000 аскер топтолгон. Армяндар мусулмандарга кыргын салууну баштаганда, ушул аскерлер кийлигишүүгө аргасыз болгон. Армяндар 6 аймакта мусулмандарды өлтүрө башташат. Анан албетте аскерлер ал маселеге аралашып, армяндарды өлтүрүшкөн. Армяндар болсо тим эле дүйнө жүзүнө айгай салып, Европага телеграмма жиберип, бизди өлтүрүп атат, сактап калгыла, келе калгыла деп кокуйлап чакырышкан. Кайра эле Европадагы Франция, Англия жана Орусия кырдаалды иликтөө боюнча эл аралык комиссия түзүлсүн деп Султан Абдулхамидке талап коюп киришет. Абдулхамид ал талапка макул болот. Комиссияга 4 өлкөнүн өкүлдөрү, осмондор, орустар, француздар жана англичандар кирет. Аларды иликтеп чыгуу үчүн армян вилояттарына жиберишет. Анан ал жактан эмнени байкашат алар? Армяндардын бир көтөрүлүшчү тобу тоодон ылдый армяндар менен мусулмандар отурукташкан аймакка түшүп келишип, мусулмандарды өлтүрүп киришет. Тыныч жаткан карапайым мусулман адамдарын, дыйкандарды, жумушчуларды, жөнөкөй адамдарды өлтүрүшкөн. Үй ичине аялдарга кирип зордоп, талаптанып айтор чак челекей кылышкан. Ошентип боткону шалып, ал армяндар тоого карай качып кетишет. Алар ушул окуядан кийин мусулмандар кекенип, тигил армяндар отурукташкан аймакка барып, күнөөсү жок эле армяндарды өлтүрөөрүн билишкен. Эми мусулмандардын ошентип ызырынган реакциясын деле туура түшүнсө болот. Армяндар келип, адамдарды өлтүрсө, бала чакасын өлтүрүп, оокат мүлкүн талаптанып кетишсе, жанындагы эле армяндарды күмөнсүп, алардан кегин алат да. Ал кылмышты кылгылыкты кылып тоого качып кеткен армяндар кылганын кайдан билсин? Алар карапайым бир чортаман дыйкандар, жөнөкөй кишилер эле. Комиссия келип тактап сурап, ушул кырдаалдын баарын билет. Армян кутумчулары тоодон түшүп келип, мусулмандарды өлтүрүп, тоноп, кайра качып кетишкен. Алар мусулмандардын армяндардан кегин аларын билишкен. Бирок ал кутумчу армяндар ошол чагымынын натыйжасында Европада армян маселеси өчүп калбай, бизди өлтүрүп атат, келип жардам бергиле деген маселе уланарын билип ушуга барышкан. Комиссия келип бул маселелерди таап чыгып көпкө изилдеген соң иликтөөнүн корутундусун жарыялайт.
Комиссиянын тыйнагы боюнча өлтүрүүлөрдү, кан төгүлүүлөрдү армяндар өзү баштаганын, алар кылмыш кылганын аныктайт да докладты жарыялайт. Албетте ал доклад Осмон мамлекетин актаган жагдайды түзөт. Армяндар ал докладка катуу ачуусу келип сындап, атүгүл алар Стамбулда өздөрүнүн өчөшмөй операциясын күчөтөт. Алар көчөдө эле адамдарды өлтүрүп, банктарга кол салып, тиришимдик нерселерди кыла башташат. Жергиликтүү эл буга чыдабай Стамбулдагы армяндардын сазайын бере баштайт. Армяндар кайра кокуйлап Европага үн салып жардам сурап кирет. Ушундай көрүнүш улана берет. Султан Хамид башкарган 1876 жылдан тартып 1923 жылга чейин армяндар улам козгой берген ушул маселе жарым кылымга созулган десек болот. Анан эмне болду? Султан Абдулхамид бул маселени чечүүгө кээде күч менен, кээде сүйлөшүүлөр аркылуу, кээде алардын оозун мажбур түрдө жабуу менен көп ирет далалат кылган. Анан Абдулхамидти бийликтен кулатып, ордуна бийликке жаңы түрктөрдүн Биримдик жана Өнүгүү партиясынын өкүлдөрү келгенде армяндар менен осмондордун ортосунда чоң кагылышуулар боло баштайт. Андай кагылышуулар Биринчи дүйнөлүк согуш башталганга чейин улана берген. Биринчи дүйнөлүк согуш башталгандан кийин Орусия армяндарды мамлекетке каршы көтөрүлүүгө шыкактайт. Бул согушта осмондор Германия менен кызматташат. Бийликтеги жаңы түрктөр партиясынын ушул согушта өз билген эткени бар чыгар. Бирок бул чоң катачылык болгонун мурда дагы айтып өткөм. Ал согушта сырттагы союздаштар Осмон мамлекетин толугу менен кыйратып, майдалап, майкандап, Стамбулду курчап басып алууну көздөгөн. Ичара мүдөөсү бар чоң мамлекеттердин күчтөрү ырасында эле Биринчи дүйнөлүк согушта жеңилген Германия менен Осмон империясынын жеңилүүсүнөн соң Стамбулга чейин жетишет. Орустар армяндарды шыкактап, армяндар болсо осмондор согушка алаксып атканда буйткадан сокку урууну улантышкан. Анан ошол кырдаалда Энвер Паша мамлекетти коргоонун эң ыңгайлуу ыгы өлкөдөгү армяндарды айдап сүрүп чыгарып үйүү деп чечет. Армяндар өлкөнүн чыгыш жагындагы ар аймактарда жашашчу. Түштүк чыгышта жана түштүк батышта. Түштүк чыгыштагы армяндар Шамга, түштүк батыштагы армяндар Иракка сүрүлөт. Түштүк чыгыш жагынан баары болуп 400 000 армян айдалып чыгылган. Депортация учурунда 200 000 каза болгон. Мамлекет армяндарды убактылуу гана депортациялаган болчу. Аларга тамак аш, суусундуктарды берген, аларга эч кимди кол салдырбай, үйлөрүндөгү калган мүлк оокаттарына согуш бүткөнгө чейин эч ким тийбей тургандай шарт менен көчүрүлгөн. Мындайча айтканда, Биринчи дүйнөлүк согуш маалында өлкө ичинен армяндар сокку урбасын деген этияттык талабы менен гана армяндар убактылуу көчүрүлгөн эле. Ошол эле кезде жергиликтүү түрктөрдө, курттарда армяндарга карата аябай жек көргөн сезим бар эле. Көпчүлүк армяндар өлгөн, оор акыбалда калышкан. Ал жылдары ачкачылык да күчөгөн. Көчүрүлгөн армяндардын көбү депортация маалында жолдо ачкачылыктан, кеселден өлүшкөн. Бир чекиттен экинчи чекитке 200 000 армян гана аман соо жеткен. Тарыхый адилеттик менен карай турган болсок, бул сан кадыр эсе боло келчү эле көлөм. Бул теманы иликтеген америкалык бир тарыхчы да так ушундай пикирин жазганы бар. Бирок Осмон мамлекетинин душмандары өлгөн армяндардын санын 1 миллиондон ашуунга көбөйтүп, армяндарды өлтүрүшкөн, зордукташкан, талаптан ошкон деген жомокторду жалаларды токушкан. Ошондон улам Түркия мамлекетинде проблемалар башталат. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин айтылуу конференция өткөрүлөт. Ал Лозанн конференциясы деп аталып калган. Бул өтө маанилүү, олуттуу мааниси бар конференция эле. Анткени Биринчи дүйнөлүк согушта мамлекеттин жеңилиши менен бийликтеги Биримдик жана Өнүгүү партиясынын өмүрү да бүткөн болчу. Алар өлкөдөн сыртка качып кетишкен. Бирок кемалчылар бар эле Түркияда. Анын акичкүсүн алдыда Султан Абдулхамид тууралуу баяныбызда айтабыз иншаллах. Ошентип жаш түрктөрдүн партиясы өлкөдөн сыртка качып кетет. Өлкө Кемаль Ататүрктүн жактоочулары кемалчылардын колунда калат. Ошентип Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Лозанн калаасында 1922 жылы чоң конференция болуп, анда Түркиянын ошондой эле армяндардын тагдыры бир тарап чечилет. Орусия армяндардын эгемендүү болуусун жактайт. Армяндар ырасында эле эгемендикке ээ болушат. Бирок Осмон мамлекетинин сырт жактарында жашагандары гана. Анан 1917 жылы Өктөбүр революциясын жасап, падышаны оодарып бийликке келген орус большевиктери ошол армяндарды да басып алып, аларды башкарууга өтөт. Осмон мамлекетинин ичинде калган армяндар болсо, эркиндик алуунун бар аргасын кылып, бир туруп Европага үн катып, бир туруп Америкадан, бир туруп Орусиядан колдоо күтүп келишти. Бирок кемалчылардын басымы менен алар автономияны дагы, эгемендикти да ала алышпады. Чындап келгенде армяндар ошол тээ башында кандай жашап келген болсо, ошондой эле укук менен жашай берүүгө акыры аргасыз болуп, башка улуттук азчылыктарда эле жашашы керек болгон тагдыр менен макул болгон.
Анан кийинчерээк Түркия азыркыдай эгемен мамлекет даражасына жетишкен соң армяндар Түркиянын ошол даражасы менен макул болуп, түрктөр менен бирге жашоого аргасыз болушат. Кайбирлери Европага, Америкага, айрымдары Советтер Союзуна, ошоңку советтик Орусияга көчүп кетишет. Айрымдары Египет, Ирак, Шам сыяктуу араб өлкөлөрүнө эмиграцияланат. Түркияда 100 000 армян калды. Алар түрк жарандыгын алышып, азырга чейин ал армяндар түрктөр менен ынтымак ырашкерликте жашап келишет. Мына биздин ушул заманда да армяндар маселеси козголо калып жүрөт. Армяндар түрк мамлекетине кысым кылып, качанкы бир мезгилде кордук көргөнүз үчүн компенсация төлөшүңөр керек дей коюп үн чыгарып коюшат. Армяндардын чынында эле геноцид болгонун Түркия таануусун каалашат. А түрк мамлекети айтып атат: ооба, армяндар ошентип кор болгон, өлтүрүлгөнү тарыхый чындык. Бирок армяндар өздөрү мусулмандарды кырып кан төгүшкөн эмес беле деп келет. Бирок түрктөрдү бир бетке шыбаган европалыктардын доклаты болбогон бир калп. Кошуп ташкан фактылар аябай көп. Армяндар менен мусулмандардын ортосунда көйгөйлөр башталганда, европалыктар армяндардын пайдасына сандарды ашкере күчөтүп, көбөйткөн отчетторду жазышкан. Андан кийин Тышкы иштер министрликтеринин ошол көбүртүлгөн отчеттору расмий мамлекеттик архивге сакталган. Азыр болсо көп эле ошол Франциянын, Англиянын, Американын мына ошол архивдерин качанкы бир жылдары калп кошулуп көбүртүлө жазылган отчетторун, докладдарын бетке кармап атышат. Ошону факт катары Американын, Европанын парламенттерине көргөзүп, илгери армяндар момунча болгон, момунчасы депортацияланган, момунчасы өлгөн деп калпты болушунча урдурушууда. Андагы сандар мүмкүн 10 эсе же андан да көп эсе көбөйтүлүп көбүртүлгөн. Ошол жалган отчет докладдарды бетке тутуп, ислам динине чоң маани берип, экономикалык кайратына келип аткан азыркы Түркияга басым кылуу үчүн колдонушууда. Азыр Түркия дүйнө жүзүндө ички дүң продукциясынын көлөмүн өстүргөн көрсөткүчү жагынан 17-нчи орунда турган алдыңкы мамлекеттердин бири. Азыр дагы 16-нчы орунга чыгып, күчтүү, сыйлуу мамлекетке айланды. Батыштагы крестүүлөрдүн мамлекеттери болсо архивиндеги жалган доклад отчетторун Европа, Америка парламенттерине көргөзүп, ошону менен Түркияга кысым кылышууда. Парламенттер армяндарды геноцид болгон деп тааныса, ал маселе Бириккен Улуттар уюмуна чейин жетип, ал уюм Түркияны армяндарга компенсация төлөп бересиңер деген талапты коюп, мамлекетти алсыратмак. Мусулмандарга болгон качанкы кутумдар азыр дагы уланууда. Карап көрсөң, гректерди деле, болгарларды деле армяндар сыңар геноцид болгон деп урдура берсе болот негизи. Мына жакынкы замандарда эле Болгариядагы түрк мусулмандарынын койдой муздашкан. Карап көрсөң, гректерди деле, болгарларды деле армяндар сыңар геноцид деп тааныса болот негизи. Мына жакынкы замандарда эле Болгариядагы түрк мусулмандарын койдой муздашкан. Грециядагы мусулмандар да койдой муздалган. Алыс барбай мына жакынкы кездерде эле Кипрде мусулмандарды мал сыңар союшкан. 1974 жылы Эрбакан бейши болгур Бүлент Эжевит жетектеген өкмөттүн курамына кирген. Бүлент Эжевиттин Америкага сапарга кеткенинен пайдаланып, Эрбакан буйрук чыгарып, 90 000 түрк десантын Кипр аралына жиберет. Ошентип аскер жиберип, Кипрди өзүнө бөлүп алып, ал жактагы мусулмандарды сактап калышкан. Азырга чейин Түркиянын Түндүк Кипр Республикасы деген аймагы бар. Ал Түрк Ислам Республикасын азыр күнгө чейин Түркиянын өзүнөн бөлөк эч бир өлкө мамлекет катары тааныбай келет. Ал өлкөнү араб мамлекеттери да таанышкан эмес. Түркия гана аны тааныган. Эмне себептен? Ал жактагы мусулмандарды түрктөр геноцидден сактап калган. Мусулмандарга заары толгон архиепископ, Кипрдин мурунку президенти Макариас деген киши мусулмандарды кырууга буйрук берет. Ошентип Аллах аларды, Түркияны, Эрбаканды себеп кылып сактап калат. Эрбакан бул маселеге Кипр мусулмандарынын өмүрүн сактап калуу үчүн кийлигишкен. Болгарлардын кырылуусун деле карасак, ошол эле маселе. Түрк мамлекетине ошону менен басым кылышкан. Аргасыз Осмон мамлекети көп аймактарынан кол жууган. Болгар жана грек геноцидтеринин айынан согуштар чыккан. Жакшылап маани берип карачу болсок, ошонун баары Европа өлкөлөрү Түркиянын Грециядагы аймактарындагы гректерди Осмон мамлекетине каршы чыккыла деп шыкакташкан. Көп геноцидтерде артында шыкактаган Европа турат. Мен бул окуяларды үстүртөн кыска эле айтып өттүм. Аллах силерге жакшылык берсин. Сөздү кийинки баяныбызда улайбыз. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп табанан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда.
Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.